турмушта кейиткен нерселер көп болуп атат. Бирок мен айтайын дегенимчи, мына мамлекет өзү бул эң ириде бул өзүнүн элине, калкына, ар бир жаранына эгемен эркин жашоону тартуулай турган күч да. Өзү мамлекет деген ошо да. Анан бул жерде мындай карасаңар, логика боюнча. Мына сиз абдан жакшы нерсени айтып кеттиңиз Улукбек ага. Атаандаштык дедиңиз. Өзү мамлекет ошо атаандаштыкка жол берди. Соода мамилеси дедик. Атаандаш кыла. Ар ким өзүң билгениң жаса, каалаганыңды иште, каалаганыңчы тап деди. Ошо каалаганын тапкандар каалагандай чачып атат. Эгерде силер кайра эле, силер дегеним баягы мыйзам ченеминде тыялы деп атпайсыздарбы? Мен ачык айтайын, мен каршымын. Эмне үчүн? Эгер силер бул жагын тыйсаңар, анда атаандаштыкта да тыйбайсыңарбы? Эмнеге бирөө миллион тапса айына, бирөө 1000 деле табат. Анда ошо миллион тапканды да чектегиле, ага да салгыла салыкты. Миллион тапса анда жарымынан көбүн салык төлөсүн. Калыстык үчүн. Ал байкуш деген 1000ди тапкан адам тигини көрүп ошого атаандашам деп, андан кем болбой, мен да адам болоюн деген буту сынып атат, анан жанагыдай белчесинен карызга батып атат. Эми калыстык кайда бул жерде? Ошо анда ошол атаандаштык деген коомду теңсиздикке алып келбейт деген маселе бар да. Анда ошол жагын ойлонбойсуңарбы? Ал жагы чала бушук эмес, ал жагы эркин. Каалагандай жасагыла деп туруп, анан бияктан кайра тыйып атпайсыңарбы? Анан жанагы салык деп атпайсызбы, ченем? Айтырган айым туура айтты. Биз кече эле мамлекетти пайда болуп жашап калган эл эмеспиз да. Кудай шүгүр 30 жылдан бери жашап көрүп эле келдик да. Ушул тыюу, чектөө деген маселе так ошо колунда барлар оңой кутулат, так баш оорубайт, так баары бузуп жашай берет. Акырын жашырын. Карапайым эле кыйналат, карапайым жанагы адамдарчы. Мисалы, түрмөдө ким болуп атат, карасаңыз. Бирөөнүн тоогун урдаган, бирөөнүн коюн урдаган, анча-мынча мүлкүн, телефонун урдаган, отурат 3 жыл, 5 жыл, өзүнүн жазасына жараша. Казынанын тең жарымын урдагандарчы. Элди атып өлтүрүп, кетип калып, эркин басып жүргөндөрчү. Кана жаза, кана чектөө. Ой, мыйзам чыгаргандар, мамлекеттин төбөсүндө жүргөндөр, төбөлдөр айланайын, суранар, ошол жакты көбүрөөк ойлонгулачы. Баткенде атышып, чек ара чектелбей, чек ара маселеси азыр ушундай зыркырап жүрөктү өйтүп атса, балдар өлүп атса, тойду чектейбиз дейбиз. Бул бүгүн каралчу маселе негизи, мен баягы ичим ачып кетти да. Рахмат. Ошон үчүн мындай бир орусча айтканда здравый подход болуш керек да. Мамлекетте күйүп аткан маселе ушул я. Боякта бийлик талашы үчүнчү айланайын БТРди айдап чыгып шаардык тең төрт бурчунан тең тимеле коргоо күчүн тимеле көрсөтөсүңөр, парад көрсөткөндөй. Эмне үчүн Тажикстанга ошондой мобилизация кылган жоксуңар? Чек ара жакта элдер атылып кырылып атса. Мындай бир турмуштун бир өзүнүн бир талабы бар. Турмуштун чакырыгы бар. Мамлекет болгон соң, мамлекет бул деген бүтүндүк, биримдик да, бул чоң система да. Ошол системный подход менен ошол зарыл чечилчү, маанилүү, мындай чечпесе болбойт деген нерсеге биринчи көңүлдү ошого буруп, анан алдагы жай турмушта жүрүп аткан бул маселеден эми жабыр тарткан деле, анчалык деле жүрөк ооруткан маселе эмес. Экономикалык маселе болсочу, жана карызга батып кетип атат. Анда ошол жагын ким берип атат карызды? Ошо банктарды тескебейсиңер. Мына чектеп атасыздар, атаандаштык деп атасыздар. Ана банктарга катуу көзөмөл кылбайсыздар. Ошол алган кредитти кайка жумшап атат? Ишкерликке так көзөмөл кылгыла. Акчалай бербей, ишкерлик десе мал чарбасына болсо малдай берсин. Жер айдай урук десе уруктай берсин. Акчалай бербегиле да. Ошол ягын тыйсаңар, андан карызга ким алат? Ким берет карызга? Тойду карызга эч ким өткөрбөйт. Болгонун өткөрөт маселе. Анан маселе дагы эле сиз 100 эмес, 100дөн 200гө, бул маселе эмес да, бул күлкү да. Айланай. Антип чектебегиле 10 киши, 100 киши, 200 киши. Маселенин баары адамдын аң сезимде, мен тойду карызга бербей, мен мындай өзүм арыма карап, намысыма карап, бирөөгө күлкү айланып, өзүм эртең кыйнабагандай болуп туруп, мындай аң сезими менен өзү мындай жетип, мындай жоопкерчилик менен мамиле кылгандай, өзүнүн турмушуна жоопкерчиликтүү мамиле кылсын деген бир ушул жакты тартиптик камсыздай турган маселеге көңүл бурбайсызбы? Ал чектөөгө маселе чечпейт, мен десем. Чоң рахмат, леке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна